Başlayan yerin kudum Ankete verin. жалғаны жоқ көтеріп тұрайын. Бұрмаланбай. Ошо динге байланышқан жерін ең татал жерінше. Ең жеңіл көтеріп тұр кадимкидей. Мен Абирбек байкеге таң қалған адам 60-тан өткөндөн кийин өскөн кишинин ушуну көрдүм да. Мен Нурхес сайтка А дегенде тексттер келгенде сиз аркылуу баа таанышпадым белесиз. Анан а кишинин А дегенде келген тексттери мындай керек сүйлөм курулуштар бар. Бала болчу да кесте. Анан кийин анык агартуучу, анык котормочу ушул киши болду да. Редакция сайттын концепциясын түшүндү, агартуу жаатындагы экенчи. Анан берип аткан эмгектерин көргөндө таң калдым дагы. Башында мындай муңдууларды да берип баштаган. Ден соолугу жакшы болбой, давление басса бар экен, өмүргө бир өкүнүч бар. Кийин алма бир күн телефон чалдым. Абирбек байке, биз борбордо акын жазуучулар намысын козгой турган автор сиз болосуз элетте жатып. Так ушундай эмгектериңизди күчөтө бериңиз деп которуп бериңиз десем, тиришимдиктар бар которуп бере баштады. Азыр мындай 2 күндүн биринде поштама агиштен неме келгенде жарк ете түшөт материалдарчы. Себеби котормо жаатындагы кыргыз коому бүгүн эмнеден аксап өксүп атабыз, ошол тематиканы да таап алат өзүчө. Үй бүлө институтун калыптандыруууда, эрди катын мамилеси, үй бүлө бала тарбиялоо деген кыргыз коомунда биз эмне рухий кризис болсо, ошону бир толуктай турган бирдекелерди азык берип атат да киши. Жазуучу киши жалаң эле шаарда жашабай, айылда жашаш керек экенин айыр түшүндүрүп атат өзү. Тажрыйбасы менен. Анан ошол котормодон да жаңылык болду да. Кыргыз адабында жаңылык да бу дагы. Жаңылык. Анан Айырга айттым эле, мен ушул Олжобайдын окуясын айтып турган сен жазайын деп, жана ошону кагазга түшүрбөй жүрөм. Ушуну Ожек айтып койчу, алдыга жүгүрүп. Биз маяк үстүнө түшүп кой. Маяк үстүнө экинчи бөлүгүн кайрылай беребиз. Абирбек байкенин ошо чыгармачылык дасмиясын жакшы кеп кылдык да. Себеби окурмандар үчүн мындай мага табылга болду. Рухес сайтыначы. Бул жалпы эле окурмандарга табылга да, мындай да. Айырбекти мен жакшы билем да. Эми адабиятчылар көбү жакшы билбейт да. Бул өзү адашкан адам да бу дагычы. Бул өзү кесипти туура эмес тандап алган. Бул мектепте экөөбүз мектепте чогуу окуганбыз, анан Дубал газетте чыгарчыбыз Чалкан дейт. Анан ошондо ыр жазып, Дубал газеттин активдүү баягы редакторлорунан болчу да, экөөбүз сол редактор болчубуз. Анан бул мурун мектепте жүргөндө кыргызча эле окуп жүрдү, кыргызча китептерди. Анан кийин университетке бул экономика торговля деп коет. Соода экономикасы факультетин бүткөн да. Анан бул товаровед болуп иштеди. Анан бул өзү негизи жазуучу болуш керек эле да, же журналист болуш керек эле. Бул кесипти туура эмес тандап алды эми ошол. Бирок бул кайсы кесипте жүрбөсүн, көркөм чыгарма болобу, кандай чыгарма болот, колунан түшүрбөй китеп окутчу да бул башын көтөрбөй. Анан ошол нерсе баары бир күнү жарылып чыгат экен да. Анан Советтер Союзу кулап калды. Анча-мынча иче койгон арагын тыштап салды. Анан эмне менен алектеш керек? Китеп окуп бир нерсе жазыш керек да. Анан балдары багып атат, үй бүлөсү жакшы. Анан төрдө отуруп эмне кылам деп анан туура кылды да бул. Анан котормочулук менен котормочулукка кирип кетпеди. Негизи талантын котормочулуктан катуу көрсөттү бул. Менин сүйүнгөнүм бул орус тили мыкты билеткен да, кыргыз тилин да мыкты билеткен да. Анан ошон үчүн жана котормолору тиги булар анан таланты бар экен. Таланты жок. Ой, тилди мыкты биле бер, талантың жок болсо сүйлөм түшө албайсың да, туурабы? Анан бул уже немеге жетти. Кайсыл жазуучунун кандай стили бар, кандай ыргагы бар, сүйлөм ыргагы бар. Кандай бай запасы бар неме. Сөз мындайча айтканда ар кимде кандай стили бар да. Ошону таап которуп атат. Чында бузбайчы. Котормодон сырткары өзүнүн авторлук чыгармаларында бир лекме берип атат. Түш деген аңгемеси бар, мыкты да. Биз көп учурда түштү мындай чечмелеп берген концепциясы жок да, көркөм чыгармадачы жөн эле баа түштү сулп кылып таштап коюпчу. А бул киши ошону подсознательный неместкени жакшы чечмелеп берген аңгемеси бар. Анын биринчи өзүнчө бир макала кылып сөз кылам аны. Эми Бактияр Шаматов деген калемгерге келели. Мен мына баягы сөзүмө кайра келем.
Бактияр Шаматов менен Бишкек Таймс газетасында чогуу иштедик. Мен аны билбейм. Бир күнү Эмилбек Момунов, Базарбай Капаров деген баягы кызматкерлерибиз айтып калды, ай бир жакшы бала тапсак болот эле тигүү деп калдык да жазганды. Аны айтып калды. Бактияр Шаматов деген жигит бар деп. Аны деп дароо айтышкан жок. Көпкө чейин тигини ылайыктап, буну ылайыктап, кимди алсак, кандай кылсак деп команда топтоп атканда. Кес чыгып атат. Аны кести жакшы кес чыгарып атат. Жакшы өзүң баштадың, өзүң чыгардың. Анан бир күн айтып калышты, Бактияр Шаматов деген жигит бар, ошону чакырып көргөлү деп. Анан чакыргыла дедим. Анан келгенден кийин мындай Евроремонт деп үйлөрдө ремонт жасап жүрүптүр. Анан келди, тырмагын улап, мындан уялып жер карап тырмагындагы азбесттердин калдыктары тырмагына кирип кетти. Ошолорду тазалап коюп сүйлөп атат, берген суроомо жооп берип койду. Анан мындай толук эмес, бул өзү курулушта жүрсө. Анан жөн эле бир иштегиси келбейт, оор турмуштан качып атат го. Жазып береби, жыргатып береби, кандай болду экен, эмне болду экен деп эч нерсесин окуй элекмин. Анан келдик, алдык. Көпкө чейин көңүл бөлгөн жокмун. Анан жүрүп отуруп жаза баштады. Жазганда ушунчалык ыраазы болуп жазды да, бөтөнчө интервьюну макталат экен. Ушу мен интервью ала албайм. Бирөөнүн интервьюсун алып атсаң эле, жазып атсаңчы, өзүңдүн оюңду кош үймөн же болбосо. Ушундай оңдоо үймөн бар да. Ошол сүйлөп аткан кишинин сүйлөгөндөй, айткандай, дем алгандай алып кагазга түшүрө албайм да. Ушундайым бар. Анан ушул Бактиярга таң калдым. Ушу маңдайында канча киши, ар кандай киши отурду, ошол ар кандай немеде алды да, ошону берип аткан киши чындап эле ошондой сүйлөп, ошондой дем тартып, ошондой дем чыгарып турган билинип турат да. Ушунчалык каягынан баштай эмне суроо берип, кантип аякташ керек экенин мыкты билет экен да. Ада энди интервьюлары жакты мага. Андай макалалар жаза баштады. Анан өзүм кээде сүйлөшүп, көп сүйлөшчүбүз, анан багып берип койсом, айттырбай жасайт да. Аябай таланттуу экен да. Илгиртпей илип кетет да. Аябай таланттуу экен. Анан баарынан кызыгы бул орусча мыкты жасат экен да. Ооба десеңиз. Анан оозуму ачыра баштады. Оозуму ачырып, анан өзү менен жакын сүйлөшүп, анан бир күнү мен бир жазып жүргөндөрүм бар эле деди. Дөңгөлөк жылдар. Повесть. Мындай повесть жок да. Кубалап кетпейди. Мындай повесть жок да. Турмуштан алынган чыныгы повесть да. Орхуске жарыяладым анда кубалап. Неменин учурундагы 90-жылдардагы баягы кыргыздар мамлекет кулат, жаңы мамлекет бутуна тура албай, кыйналып турган учурдагы кыргыздын турмушун көрсөттү, мигранттардын турмушун көрсөттү да. Сапарда жүргөндөрдүн, соода кылып поезддагы азаптары, ар кандай тагдырларды көрсөттү да. Эми мындай мыкты винегрет деп коем мен. Турмуштун винегретин баарын ачуу таттуусун аралаштырып, күлкү, кыйын аралаштырып чыгарган атасында мындай чыгарма жок да. Окуп алып жаман таң калдым. Анан айттым, ай сен жазуучу экен, душан жазуучу экен депчи, жан дүйнөң жазуучу экен. Сен жаз Бактиярды. Анан бул ушунчалык эмгекчил экен. Мындай эмгекчил адамды мен көргөн эмесмин. Ой, таң калам. 24 саат колду ручка берип коюп, же компьютерди коюп койсоң, темасын эле айтып койсоң болду. Ал эмнеден кыйын болуп атат? Ал мындайдан кыйын болуп атат. Бул Бактияр окуп бүтүптүр, окуптур. Бала кезинде кыйын турмушта чоңоюптур, бу да жетимчиликти башынан өткөрүптүр. Geç askerge varıp geliptir, askerin turmuşunu görüptür, geç okuptur, bayağı жогорку окуу жайында дагы каат турмушту көрүптүр, тилди мыкты үйрөнүптүр, орус тилин дагы, өзбек тилин дагы. Анан 90-жылдардагы жашоо. Жок, анан адегенде бул барып иштептир, мектепте иштептир, комсомол комитетинде иштептир, райком партияда иштептир, инструктор болуп. Райисполкомдо иштептир, чоң кызматтарда иштептир. 90-жылы мамлекет кулаганда мунун дагы бүт карьерасы кулап, такыр эч нерсеси жок, алыскы Баткенде калыптыр. Жумуш иштеп, турмуштун жакынчылыгынан, кыйынчылыгынан намыстанбай, жөө жалаңдап, жер кыдырып, Бишкекке чейин келип, ушул жерден кылай кечип там салгандан тартынбай, өзү райкомс инструктор болуп, тигил болуп, бул болуп кызматта жүргөн жигит, мен ушул эрдигине аябай таң берем да. Кара жумуш жасап, жалданып иштеп көрүнгөн жерде, бул ырдачы,
Ар кайсы буруштарга туруп гитара чертип тиги Россиядагыдай табагын коюп акча таштап кеткиле деп ырдырдадым дейт. Ырды да мыктырдайт. Орусча, кыргызча, өзбекче баардык тилдердейт. Анан баарынан кыйыны эң кыйын турмушту баардык кыйынчылыктардын баарын башынан өткөрүп келип анан жана проводник болуп анан Казакстан, Россияга каттагандагы турмушту көрсөтүп атпайбы? Кыргыздын турмушун Ким эле турмуш жаңышкан сайын бул ошонун баарын жазыптыр да. Ар кандай картонго деле жаза бердим дейт, кагазга деле жаза бердим дейт, кесиптин жана ак жерине деле жаза бердим дейт. Чыгармачылыгын, жазуучулугун тыштабай жазып кетти да. Турмуштан алынган чыгарма болгон ошон үчүн элдин баарына жагымдуу болуп атпайбы? Сен экөөбүзгө да жагып атпайбы ошон үчүн? Сиз Анан оюндан чыгарган чыгарманы экөөбүз окуйбузбу? Жөн фантазиялык болгон. Сиз мактан Мартин Иденди которбоду, Джек Лондондун которболду дагы. Быкты. Анан өндүрүм иштегенде таң көрдүм бул кишичи. Маселен бир көлөмдү чыгарма мага келип калат да, бирдеке котортуп бере койчу депчи, котормосоң аны Бактияр байкеге берирсиң да. Кечинде салсаң эртең менен колуңа тийгизет да таң каласың. Мындай өндүрүмдү иштеген, мындай жоопкерчиликтүү калемгер жок. Бактияр такыр акчасы жок болуп калса дагы бир жерге барып бирдеме кылып акча табам туу деп кызыкпаган жигит. Ооба десеңиз, аш көздүктү билбейт экен. Билбейт, таптакыр билбейт да, мындай алтын адам жок. Мындай алтын жазуучу жок, мындай тажрыйбасы мол, таланты мыкты. Азыркы 90-жылдарда көптөр кээде мына Рухешке аңгемелер, конкурстар жарыялап атасың. Кээде мен барып тикий окуйун деп аракет кылдым. Окудум, жакшыларына жолуктурдум, бирок көпчүлүк учурда турмуш көрбөгөн, турмуштук тажрыйба, турмуштук көрүнүштөрдөн алынбаган, тажрыйбадан алынбаган, жаны кейип көрбөгөн, жолбосо чындап эле сүйүнүп көрбөгөн, жолбосо чындап эле кайгырып көрбөгөн бир турмуштук көрүнүштөрдү жазган, майда барат, илең салаң аңгемелер аябай көбөйүптүр да. Анан Бактиярдыкындай жарк эткен дөңгөлөк жылдарындай жарк эткен чыгармалар кээде жолуга калат. Нурекемиздин көзүбүзгө кайра бир айтайын да. Мактоону жакшы көрсө эмес элеңиз, бирок чыдап көрөмүз да. Мактоо жаман көрөм, мактоо эмес. Жана туруктуу авторлорумчу сизге ыраазы болгон себебим, бизде көп акын жазуучуларчы копоюп турмуштан бөлүнүп калыптыр да, мындай азыркы турмушка жуурулушуп кирип кете албайт да, кайсы теманы жазыш керек арман. Маселе сиздин жана Гесте жазбадыңызбы, жана Рахат Рысалиевдин жасаган эмгекчи. Маселен бизде совет мезгилинде баягы эмгекке үндөгөн ырлар бар эмес беле, чыгармаларды толтура эле, бирок эгемен Кыргызстанга Гестин мааниси канчалык терең экенчи, Гес кандай азат менен куруларын, жана Гүршар аккан таштарды шаршы менен аккан, ошо менен тимene сууну бойлоп неметкендей болуп жандуу поэзияда, мындай публицистикалыктагы маанайында анан Кыргызга зарыл нерсе экен. Анан кетмен жөнүндө жазбадыңызбы, чоң кеминче. Бул дагы эмгектин символу да, Кыргызстан мындай жереге, эңке дыйканчылык, бир баба дыйканчылык мээнетке мындай маңдай терди бир балабайбыз да. Ошондой нерсени поэзиянын тилине салганбыз. Мигранттардын тагдыры, жана галстук, чек ара маселеси, ошол эле убакта лирикаңызды да жазып атасыз да. Анан ошондон эле ыраазы болом да, биздин акын жазуучулардын көбү бир дагы эле жөө жомок жазат экен. Балдар адабиятында жарата албайт экен, балдарга кура акыл насаат айтканды үйрөткөнү келген авторлор толтур экен да. Өткөндө балдар үчүн конкурс жарыяласам, балдар адабияты үчүн жөн эле ошол. Мындай болуш керек, жакшы бала мындай болот, жаман бала мындай болот, же болбосо бир байды желмогус көргөзүп, кедейди жакшы көргөзгөн баягы совет мезгилинин установкалары менен чыгарма жазгандар да көп экен да. Анан бул өндүрүмдү иштеп атканыңызга буга эмне алып келип атасыз сизде? Мен билем, сиз акыркы убакта орус адабиятынан тем эле баш көтөрбөй окудуңуз. Мындай да Олжеке, адам ачылат экен, жүрүп отурупчу, мен өзүм ыраазы болбой койгом такырчы. Мен чабандын баласымын да. Анан чабандын баласын мен кичинекейимден ушу жерге төрөлүп түшкөндөн баштап 10-сынып бүткүчө эле мен тоодо жүрдүм. Тоодо кой кайтарды, Советтер Союзунун учурунда, мен Советтер Союзун аябай мени канчалык талкалап кыйынчылыкка салса да жакшы көрөм ошонучу. Ошол түзүлүштү, себеби менин историям да, тарыхым да.
Sen жаман көрөсүң, мен билем аны. Советте туткун болупсуз да Советте. Туткун деле эмес, мындай деген сөз бар да. Неме деп орустар айтат, ортодо Советтик Россиянын патшачылык доорунан, Советтер Союзундагы доорун алып салуу Россиянын тарыхы эгемен 90 жылдан баштап аттырында бириктиргиси келет дейт. Бирок эч ким аттап айта албайт да. Россия Советтер Союзунун учурунда да жашадык да деп анан Россиянын Советтер Союзунун учурундагы тарыхында кабыл алышат да көптөрчү. Мен ошону туура көрөм да. Биздин турмушта да ортодо Советтер Союзунун учурунда жакшы болдук, жаман болдук, бирок аябай жакшы жагы да болду. Ошон үчүн мен адамгерчиликпен адамдын жакшылыгын унутпагандай эле мамлекеттин жакшылыгын да унуткум келбейт да. Анан кыйынчылыгын да айтам да. Анан ошол чыгармачылыкта жана баягы эле немени түшүндүм да. Мен арманым көп да, мен бекер ушул жогорку окуу жайга дароо келип 1 жыл өтпөй калыптырмын, дароо келип эле 2-нчы жыл өтүп кеттирмин деп, өтпөй калсам болмок экен да. Өтпөй калгандар билимди болот эмеспи? 4-5 жыл бою. Мен мындай болду да, мен өзүм башымдан да тажрыйбам. Мен 10 классты бүттүм, 10 класска чейин тоодо жүрдүм, тиякта жүрдүм, биякта жүрдүм. Бирок мен бир нерсени айтайын, мен өзүмдүн ушул катарлаш муңдаш жигиттерден кыргыз турмушун, тоодогу турмушун көбүрөөк билеримди өзүм билчү эмесмин. Элдин баары эле билет деп ойлочумун да. Аябай кыйынчылык болорун, тоодо мал багыш кыйын экен, кайберен деген эмне экен, тоо деген эмне экен, тоодогу кыш деген, күз деген, жаз деген, жай деген эмне экенин билишпейт экен көптөр. Тоону көрбөптүр. Советтер Союзунун учурунда түз жерде жашашып эле, талаачылыкта иштешип эле, түз жердеги райондун борборуна каттап, райондун борборунан шаарларга каттап, шаарлардан Бишкекке келип, кайра кетип эле түз жерде жүрүшчү экен. Өзүнүн эле айылындагы коктуну арыраак бир өйдөрөөк чыгып көрбөгөндөр көп экен. Ал зоотехниктен чабалды делиш экен ал учурдачы. Ана фермер болгондо баардык малын кайдайбыз, ары бери айдап эле тоо көрүп таң калышат. Бизде ушундай тоо бар беле. Момей окумуш турбайбы, момундай суу бар турбайбы, биягы окумуш, тиягын көк жалтаң турбайбы, биягын мөңгү турбайбы деп таң калышат. Аларга мен таң кала баштадым. Силер көргөн жок белеңер? 40-та 50-ге чыккыча жок, көргөн эмеспиз дейт. Себеби мен Советтер Союзу кулагандан айылга барып, тоонун арасында тамсалып алгам да. Анан элдин баары билет экен, анан мага кулакка келгендердин баары көрө баштады тоонун ичинде. Анан мен ошондой арман кылгам да, кийин арман кылдым да, мен окууга 1 жыл өтпөй калдым. Анан 1 жыл анан барып кышында, кыш бою кой кайтардым тоодочу. Тоодо кой кайтарга өзүнчө эле бул аскерде кызмат өтөгөндөй эле кеп адылчы. 40 градус суук, түйдөгө түкүрүп жерге түшпөйт. Тоодо жамгызсың, эл журттан бөлүнгөнсүң. Баягы Жек Лондон алтын издеп жүргөндөйсүң да, кайдап кетесиң. Төрдүгөс дейчи. Атаң көрсөттөр союн чоңдору чок-чоңдо урушуп турат. Койдун карандай мындай деп. Ошол жүрөсүң анан койдун артындачы. Түркүн тагдырдар, түркүн көрүнүштөрдү көрөсүң. Анан адам өсөт экен да кыйынчылыктачы. Анан кичине жаңыдан өсүп келатканда окууга өтүп кетип калбадым да. Окуп өтүп биякта жүрдүм, биякта иштедим, антименттим. Анан кийин жаза келгенде эмнегедир эле кол көрүнбөйт да, өзүңдүн өмүр баяныңан аласың көбүнчөчү, көргөн, билген нерсеңен аласың. Анан мага аябай катуу таасир берген 90-жылдар болду да. Кесип чыгарамда анан душман да күттүм, согушту да көрдүм, мушташты да көрдүм. Мен элдин баары эле интеллигент кишилердин арасында жүрүптүрмүн да, жангештилерди көрбөптүрмүн да, жангештилерди көрдүм. Анча-мынча түрмөнүн жытын көрдүм. Баарын көрдүм да. Мен айтайын да атам. Көргөндөн анан менин жан дүйнөмдө, немемдечи, менин баягы лакмуш кагазда аппак болуп турам да. Анан турмуштун кир жагын да көрдүм, таза жагын да көрдүм, татаал жагын да көрдүм, катуу жагын да көрдүм. Бир учурда достор такыр тыштап кеткен учурду көрдүм, бир учурда бир туугандарың да тыштап кеткен учурларды көрдүм. Мындай суноо, Кудай тааласында мындай суноо ар бир кишиге подарок кылып берилбейт. Кудай тараптан мага мындай: "Эй балам,
баягы 13 жыл бүткөндөн 10 жыл кой кайтарсаң болмок. Андай 2 жыл аскерге барсаң болмок. Анан ушинтип үчүн дагы 3 жыл трактор айдап, андан кийин ана жазсаң болмок. Бирден мен ошондо илмексиң. Бирок ошол учурда колуңду китеп түшүрбөй, бек абык кайыптай болуп китеп окуп жүрө берсең болмок. Анан сенде жазуучу болмок деген боштукту мен 90-жылдары толтура баштадым да. Ар бир киши канжалап таяк жеген учурда болду, кандаган учурларда болду, кыйын учурлардагычы. Баягы көркөм тил менен айтканда. Сөздүн сонун жерине келдик. Мына Маектин андан аркы уландысын Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Кийинки бөлүгүндө ушул жерде гене сиз баягы абакта отуруп чыкканыңыз, абакта отуруп баягы булканды ырдадым депчү эмес белеңиз, ырдаган келеткендечи, ошол жөнүндө сөз кылабыз.